Адахан Кимсанбаевич, sizde söz. Бул долбоорду ким ишке ашырат? Бул долбоорду болсо ушул топ, борбордук топ ишке ашырышат. Кайсы топ? Ушу 7 кишиден турган, адистерден турган топ. Аларды ким дайындайт? Буларды финансы министрлиги дайындайт. Бирок ал деген Европа өнүктүрүү банкынын тандоо процесси менен өтөт. Жергиликтүү администрациянын тиешеси кандай ушул долбоорго? Адахан Кимсанбаевич, бул боюнча бизде 21 долбоорлор ишке ашырылып атат азыр. Жергиликтүү бюджеттерде, жергиликтүү шаарларда. Ушуларды алдын ала ишке жардам көрүү, консультация берүү жана көзөмөлдөө функциясы болуп саналат. Ошо 21 долбоордун сиз экөөнү айтыңызчы. Кайсы жерде түзүлдү, кандай принцип менен иштеп атат? Булардын сизде кайсы проблемалуу көйгөйлөр болуп аткан проекттерди сурап атасыз да, 21 долбоор бар деп атпайсызбы? Ооба. 21 долбоор приложение 1-ди көрсөңүз. Мен ошону карап атам. Ошондо биринчи долбоорлорду Ош суу менен камсыздоо, Жалабат шаары суу менен камсыздоо, Кант шаары суу менен камсыздоо, Талаш шаары суу менен камсыздоо, Токмок шаары суу менен камсыздоо. Мен аларды көрүп атам. Сиз айтыңыз. Ошол долбоорлордун баардыгын ишке ашырып атканда жергиликтүү кеңештин, жергиликтүү администрациянын кандай тиешеси бар? Бул деген ишке ашырып аткан бул жергиликтүү бюджет водоканалы ишке ашырышат бул долбоорлорду. Ошол үчүн биздин ушул борбор тобу жардам беришет, көзөмөлдөйт. Сиз түшүнбөдүңүз менин берген суроого. Жергиликтүү, мисалы Ноокат районуна конкреттүү түрдө берип атасыздар. Жергиликтүү райондук администрациянын кандай тиешеси бар? Булар ким тандайт? Долбоорду ким түзөт? Каржылоону ким көзөмөлгө алат? Жумуш бүткөндө ким кабыл алат? Жумуштагыдай, долбоордогудай бүтпөй калса ким жоопкерчилик тартат? Карыз кимдин мойнунда болот? Ким аны көтөрөт? Мамлекеттик казынадан төлөнөбү? Же суу колдонуучулардан төлөнөбү? Ошонун эрежелери кандай болуп? Адахан Кимсанбаевич, бул боюнча көзөмөл Госстрой көзөмөлдөйт. Анда ошону чыгарыңыз, сиз чыкпай. Ким көзөмөлдөйт? Ким ишке ашырат? Биз кимден сурап алабыз? Госстройдун. Госстрой барбы? Бар, азыр жооп берет. Чыгарыңыз ошону. Мен конкреттүү суроолорум бар. Бул боюнча Өзүңүз тааныштырып кетсеңиз. мен Кудайбергенов Бакыт Төрөбаевич, Госстройдун биринчи орун басары. Бизде жалаң орун басарлар ошол. Бул маселе боюнча азыр ОРП, центральный ОРП бул Минфиндин астында түзүлүп атат. Биз болсо эксплуатацияга алабыз да. Но бирок бул азыркы алып аткан ушу 7 киши бул алардын баягы зарплатасы гана болуп эсептелет. Ал эми берки 21 проект болсо ошол мэриялардын водоканалдары ошолор менен договор түзүлгөн. Эксплуатацияга бардыгын биздин территориальный газдар эксплуатация. Могу жака чыксынчы, мен 2-3 суроом бар. Чыгыңызчы Бакыт Төрөбаев. Сиз бери жакка отуруп туруңуз. Мен мындай бир адамдын жүзүн карап турайынчы, жооп берет. Сиз айтып атасыз. Биз аны тек иштетүүгө гана кабыл алабыз деп атасыз да. Ошол долбоорду түзүп аткан кезде ким түзөт муну? Бул долбоорлор 21 долбоор уже түзүлүп иштеп атат. Ким түздү ошону? Аны болсо ошо мэриялар, шаарлардын мэриялары. Сиздерге сунуштады. Алар Bunun процедурасы шаардын мэриялары менен
контракт түзүлөт, ошолор исполнительный баягы реализующий агентство болуп эсептелет, и ошолор баардыгын баягы жооп берет да. Урматтуу кесиптештер, ушул 1 жылдан ашык мезгилден бери айтып келатам мен. Ушул карыздарды алганда куйругун жашыруу максатындагы схемалар иштеп келет. Долбоорду башка киши иштейт, аны иштеп чыгуу үчүн буйртманы башка жактан берет, анан каржылаган 3-чү булактан болот, кабыл алганы 4-чү киши болот, анан кийин эч кимисин таппай калабыз. Сиздер айтыңыздар, долбоорду башынан баштап иштеген ким, анын сапатына ким жооп берет, аны ким ишке ашырат, кандай принцип менен ишке ашат, анан кантип төлөнөт, и кай жактан төлөнөт. Азыр сиз айтыңыздар, мына ушул башталып элек экөөңүздөр бири-бириңизге шылтап атасыздар. Ким алып барат десе, мамлекеттик курулуш дейт. А мамлекеттик курулуш айтат, жергиликтүү администрация дейт. Мен башынан берген суроого жооп ала албай атам. Жергиликтүү администрациянын тиешеси канчалык даражада? Түшүндүңүздөрбү? Конкретин жооп берсеңиздер. Руслан Сатылганов, сизде сөз. Адахан Кимсанбаевич, бул боюнча бул долбоор 7 киши 700 000 грант бул. Кредит эмес. 700 000 евро Европа өнүктүрүү банкы бизге грант берилип атат. Бул топ, бул борбордук топ, бул айлык акыга эле берилет. Эч нерсе сатыланбайт. Ал деген компьютер жок. Жалаң эле бул айлык акыга. Канча кишиге? 7 кишиге. 7 кишиге 700 000. 700 000. Андан башка ошо биздин айлык акыга жеткени 6 жылда 54 миллион 936 миң. Ал эми болсо байкы операционный расходы деп коебуз, ички иш сапардын чыгымдары, канцтоварлар, интернет жана башка ушул сыяктуу чыгымдарды 10 миллион 864 миң. Негизги курулуш ким тарабынан жүргүзүлөт? Курулуш кылбайт бияктан. Курулуш бул деген топ көзөмөлдөйт. Эмнени көзөмөлдөйт? Булар байкы Европа өнүктүрүү банкы мурда алынган долбоорлор 21 проект деп атабыз. 21 долбоор. Алар жергиликтүү шаарларда ишке ашырылып атат. Ким ишке ашырат? Эмнени ишке ашырат? Азыр түшүндүрүп берем. Буга чейин жергиликтүү шаарлар гостройго кайрылган. Ушундай таза суу менен камсыз кылыңыз деп. Биз болсо Европа өнүктүрүү банкы менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, бул 21 проекти 2012-2013 жылдан бери ушу ишке ашырылып атат. Булар деген Адахан Кимзаевич, бул водоканалдар бар да, ошолор ОРП түзүп ушуларды. Ошол жерде ишке ашырылып атат. Мисалы Токмок. Кайсы каражатка? Токмок водоканалда. Кайсы каражатка? Кредит алынган да мурда. Кредит, анан грант. Мына эми ушул жерден токтоп тур. Эми токтоп тур. Ошол баштак алган кредиттерди мен дайым айтып келатам деп атам эми. Сиз айтып атасыз. Азыр тек гана айлык акыларына берилет бул деп атасыз. А бирок мунун алдында кредитти биз алганбызбы? Бул 21 долбоор ишке ашырылган. Жалпысы канча алганбыз кредит? Бардыгы 129 миллионго чейин алдык. Евро. Евро? Евро. Дээрлик 130 миллион евро, Азыр так айтайын, 129 миллион евро. Ишке ашырылып атат. 21 долларга. 21 проект, 21 долбоор. 21 долбоорго. Эми караңыз. Биз ошол жерде дагы өзүнчө кредиттин эсебинен айлыкка деп бир каражат бөлүнгөн. Жок, кечирип коебуз. Кечирип коебуз. Адахан Кимсанбаевич, жок, приложениясын карасаңыз эле, биринчи приложениясын. Ичинде жазылуу капрасходы, анан неме заимствование ЕБРР. Ошондо жазылуу 50% грант, 50% кредит. Шашпагыла жигиттер. Могул жерде биз ар бир кредитти алганда бир эле суроо коюлат. Канча пайызы айлык акыга кетип баратат? Канча пайызы адистерди тартып атасыңар, эксперттерди? Эксперттердин айлыктары 10 000 долларга чейин чыгып кеткен кредиттерди дагы биз ушул жерден талкуу кылдык. Азыр 7 киши деген чыкты. Дагы 7 киши деген чыкты. Ошо 7 кишини ким дайындайт дедим, сиз айтып атасыз, ЭБР дайындайт деп атасыз, Ким сунуштайт ошолорду?
Жоқ, сунуштабайт бул жети биринчиден жергиликтүү шаарлар боюнча. Адахан Кимзабаевич, ОРП түзүлөт, мисалы Токмок водоканал. ОРП түзүлөт, өзүнүн кызматкерлери бар. Туурабы? Кызматкерлери бар, ошолор айлык акы бюджеттен алышат, жергиликтүү бюджеттен. Ошол бюджет аркылуу булар бул долбоорлорду ишке ашырат. Эми экинчиси 700 000 евро боюнча. 700 000 евро боюнча булар Европа өнүктүрүү банкынын сайты бар. Ошол сайтына ар бир өзүнүн адиси, баягы тек задание деген бар, ошолорго система аркылуу өзүнүн арыздарын беришет. Сиз мунун караңызчы. Грантты биринчи төлөө дейт да, 301'ди карасаңыз. Üçnölbir'di taptınız mı? Европа өнүктүрүү банкынын гранты дейт. Биринчи төлөөнүн жүзөгө ашыруу милдеттемеси Европа өнүктүрүү банкынын канааттандыруучу форма боюнча да, маңызы боюнча да мурда аткаруу же төмөнкү алдын ала шарттарды аткаруудан баш тартуу менен шартталат. Siz hem aytыңыз. Экөөңүздөрдүн кимиңиздер айтасыздар? Жергиликтүү мамлекеттик казнадан акча алып аткан мамлекеттик ишканалардын үстүнө дагы 700 000 евро үстүнө үстөк айлык бересиңерби? 21 долбоор боюнча. Жооп бересиздерби? Меники орысчасы экен, Адахан Кимсабаевич. Мен окуп берейин. Обязательство ЕБРР осуществить первую выплату гранта 700 000 евро, обуславливается предшествующим выполнением как по форме, так и по существу удовлетворяющих ЕБРР или отказом от выполнения следующих предварительных условий. Первое. Биринчиси. ЕБРР должен получить копию подписанного надлежащим образом настоящего соглашения. То есть булар акча 700 000 евро бербейт, себеп дегенде буну соглашенияны бүтмөйүнчө, ратификация өтмөйүнчө. Экинчиси, ЕБРР должен получить свидетельство о занимаемой должности и полномочиях получателя, подготовленное в основном по форме образца документа. Форма свидетельства о занимаемой должности. Приложениясын карасаңыз, ошол форма занимаемой должности ушу 7 киши өзүнүн формасын толтуруш керек. Бирөө директор болот, бирөө зам директор, бирөө закупщик, бирөө инженер, бирөө юрист, анан переводчик. Ушулардын формасын азыр токтоңуз. Ошо 7 кишини мында бир каймана түрдө айтпай сиз айтыңызчы, кимдерден куралат ошолор? Тажрыйбалуу адистерден. Кимдерден мисалы? Тажрыйбалуу биздин жергиликтүү биздин жарандарыбыздын адистери, кызматкерлери. Баягы Ариске окшогон. Аристе ошол жерде иштеген адистер сыяктуу. Адистер сыяктуу болушу мүмкүн. Айтпадыңыздар Алар арыз айтпадыңыздар эле. Жалаң башка атыйлар ошол жака өтүп кетип, башсыздар өкмөттө калды деп. Адахан Кимсабаевич, ушул 7 кишини эң тажрыйбалуу адистерди жана билимдүү адистерди алыш керекпиз да. Ким бекитет ошону? Иә. Ким бекитет? Ким сунуштайт, ким бекитет? Бул деген өзүлөр айтып атпайм, булар Европа өнүктүрүүнүн өзүнүн тандоо процесси бар. Буну эч ким кийлешпейт. Мисалы, кээ бирлер айтып атпайбы, депутаттардын туугандары же башкалар болуп, андай болбойт. Булар өзүнүн заявлениясын берет ошол жерге. Ошол заявленияны берип атканда өзүнүн процесси өтөт, тандоо процесси. Финансы министрлигинен жана комиссия түзүлөт. Комиссия түзүлгөндө анын мүчөлөрү. Соңку суроо. Грант болуп атса, бекер берип атса, эмне үчүн ушулар ратификацияга кызыгып атат? Эң жакшы суроо, Адахан Кимсабаевич. Бул эч нерсе сатып алуулар болбойт. Бул жалаң эле зарплатага, жана мен айткандай, ички иш сапарлардын чыгымдары. Бирок ошо мыйзам боюнча
Адаханким Заманович, биз ошо жарым жылдан бери ошо өтөбүзбү өтпөйбүз деген маселе чыккан. Себеп дегенде бунун биздин соцфонддун мыйзамынын чегинде